Биздин Кыргызстанда коңшу мамлекеттерге караганда салыштырганда мисалы Алматада бираз бизге караганда сал алдыга жылган. Алмата. Муну Өзбекстан, Тажикстан булар ушу биздин Кыргызстан сыяктуу өнүгүп атат. Акырындык менен өнүгүп атат. Ташкентте бирок частныйлар жок кызы. Частный жок. Ташкент жок. Орта Азия боюнча стоматологиянын частныйга өткөндөрүн Кыргызстан менин билишимче ушу жакшы алда турат. Учурда Кыргызстан башка мамлекеттерден кем калбай жаңы технологиялар, жаңы өнүгүүлөрдүн агымы менен кошо бараткан жаш мамлекет болуп эсептелет. Европаны албаганда технологиянын өнүгүшү боюнча Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн артта калган эмес. Айталы медицинадагы стоматология тармагы учурда бардык жагынан 90-жылдарга салыштырмалуу бир топ өнүгүүгө жетишкен. Эми Кыргызстанда имплантологиянын баасы арзан, өтө эле төмөн. Мисалы бизде осмотр кылган 50 сом турат часыйда. Ушул эле Францияда бир эле осмотрдун кылган стоматолог 60 евро турат. Калктаса берген. Жакында эле уктум. 60 евро канча деген сом болсо. Бизде ушул абдан арзан. Анан мындай пломбирчи материалдар азыр пакта жакшы, абдан жакшы. Илгери Совет оңарына алдагача өнүгүп азыр абдан жакшы. Ар түрлүүлөрү бар. Илгери бир эле эки эле пломбан түрү болсо азыр 20-30 пломбан түрү бар. Жазалат баарысы. Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Кыргызстан батыш мамлекеттеринин заманбап технологиялардын өнүгүшү боюнча 30 жыл артта калды деген түшүнүк акыркы кезде жоюлуп бараткансы. Анткени жаңы технологияларды өндүрүүчү өлкөлөрдүн продукциялары Америка, Европа жана Азия мамлекеттериндеги рынокко бирдей убакытта жана багытта экспорттолуп калган. Часы работают совместно с телефоном, подключаетесь часы к телефону, можете управлять телефоном, полностью голосовое управление, задавать команды. 5-6 жыл мурда ата мекендик уюлдук аппараттарды саткан ишкерлердин кардарларга сунуштоочу кызыктуу суроо талаптары чектелүү болсо, бүгүнкү күндө ар бир кардардын чөнтөгүнө жана анын мүмкүнчүлүгүнө карата заманбап аппараттар күн санап өсүүдө. Данный аппарат является одним из самых лучших телефонов на сегодняшний день. Именно он является представителем новой линейки, то есть планшета телефонов. То есть это ниша между телефонами и планшетами. Передовые функции, передовая камера, передовой сенсор, дисплей, функции. То есть этот телефон заточен практически под любого пользователя, независимо от класса и сферы деятельности. То есть нам поступают телефоны одновременно с Казахстаном, с Узбекистаном, с Россией, с Китаем. То есть у нас один рынок. Есть рынок Европы, есть рынок Америки. То есть в зависимости от производителя на каждый рынок поставляется по-разному телефон. То есть там день-два разница. Монитор сейчас выключенный, да? Да. Ну, можно включить, если при желании. Но он нам как не нужен. Искендер 8-класста көрүү мүмкүнчүлүгүнөн айрылып азиз болгон. Бирок мындай мүмкүнчүлүктүн чектелиши ага жогорку окуу жайга тапшырууга тоскоол болгон эмес. Окуу жайдагы лекцияларды Искендер диктофонго жаздырып алып, аны кайра үйдөн кайталап барып айтып берчү. Учурда жаңы программа иштеп чыгып, азиздерге интернет менен колдонууга мүмкүнчүлүк ачып берди. Вот если я на эту ссылку зайду энтером, я прочитаю эту статью. Ну, это про Атамбаева глава. Ой, то есть правительство. Кыргызстанда жаңы маалыматтык инновациялык технологиялардын өнүгүшү менен гана чектелбестен, автомобиль тармагында да жакшы жетишкендиктер бар. Шаарыбыздын көчөлөрүндө дүйнөлүк бренддеги кымбат баалуу унаалар жүрө баштады. Ал эми андай заманбап автоунааларга чөнтөк дал келбесе, кыргыз жигити үчүн ал көйгөй эмес. Медер дүйнөдөгү эң кымбат италиялык Lamborghini автоунаасын өз колу менен гана чогултуп алган. 3 месяца времени затратили на сборку. Мы взяли за основу платформу Volvo 1982 года. Его порезали, сократили, где-то расширили, где-то дополнительно ступицы наварили. А колесную базу мы взяли от BMW X5. Это 20-е диски широкопрофильные. Полностью машину собрали по размерам 1 к 1, соответствует оригиналу. Здесь мы применили пластик, применили углеродную сталь, акриловое стекло. Где-то встречаются фрагменты от других автомобилей. Мы хотели попробовать наши возможности, насколько
вот насколько мы можем доказать, может даже не кому-то, а себе, насколько мы можем воплотить сложные архитектурные формы. А в последующем у нас есть идея сделать концепт-кар, не обоснованный на уже разработанные какие-то идеи, а именно разработанные нами. Мы хотим полноценный кыргызский дизайн и, может, даже может, в какой-то мере придать такой кыргызский колорит. И там будет концепт полностью автомобиля нашего производства. Унаа демекчи акыркы кезде унаалардын саны күн санап көбөйүп, алардын катышуусундагы жол кырсыктар да өсүүдө. Жол кырсыгы катталган учурда айдоочунун күнөөлүү же күнөөлүү эмес экендигин аныктоочу видео каттоо жардамга келет. Бул буюм учурда айдоочулардын сүйүктүү гаджетине айланды. Устанавливается он просто. Идет присоска, которая очень легко снимается. Можно его снять, как бы обычная присосочка. Его мы ставим под зеркало, чтобы был обзор для регистратора лобового стекла. То есть у них градус обзора 120 градусов и вверх-вниз 90 градусов получается. Ну, из этих параметров, исходя, вот мы устанавливаем его в таком положении. Достаточно, чтобы камера могла видеть впереди. Зеркало ему абсолютно не мешает, потому что камера стоит чуть выше зеркала. Бүгүнкү күндө видео каттоо айдоочунун жолдо жүрүүдөгү кошумча көзүнө айланса, акыркы кезде Кыргызстанда чоң суроо талапты жараткан GPS навигатор жолдон адашып кетпеш үчүн же автоунаанын жайгашкан жерин аныктоого жардамга келет. GPS навигаторами, которые позволяют в онлайн-режиме просмотреть, например, где машина находится через спутник наш. То есть эта информация доступна в интернете. Ну, все пользователи знают об этом. И дополнительно GPS еще дает нам скоростной режим. При совершении ДТП мы можем через регистратор, через спутник отследить нашу скорость движения. Даже не надо будет доказывать человеку в суде, что он двигался с такой скоростью. Достаточно будет взять регистратор и показать. Очень выгодная, хорошая покупка. Жаңы муун, жаңы технологиялар элдин жашоо шартын жеңилдетип, аларга убакытты үнөмдөгө чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Мурда турак жай курууда жарандар үчүн бир канча жыл керектелсе, учурда заманбап технологиялардын жана курулуш материалдарынын жардамы менен заңгыраган үйдү 2 айда куруп бүтсө болот.